жөнөкөй адамды насаат эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын иниси дагы, күйөө баласы дагы, момундардын амири дагы. Пайгамбарыбыз Хазрет Али разияллаху анху айтат: "Хаддисун нас бима я'рифун." Адамдарга акылына жараша сүйлөгүлө. Түшүнүгүнө жараша сүйлөгүлө. Атухиббуна ан юкаддабаллаху ва расулу. Алланын элчисин жалганга чыгарганды жакшы көрө белеңер? Жок. Алардын акылындагы жетпей турган нерсени сүйлөсөң, Алланын элчисин жалганга чыгарып коюшу мүмкүн, ошодон корккула. Андай татаал, оор, кыйын, түшүнбөгөн нерсени айтпагыла. Алар түшүнө турган шарият өзү динибиз адамдын табиятына жараша түшүрүлгөн дин да. Акылга сала турган болсок деле, мейли жалган сүйлөгөн болсун, арак ичкен болсун, жылаңачтык болсун, аны мындай акылы нормальный адам аны туура көрбөйт да баары бир. Ошон үчүн Хазрет Али разияллаху анху буну айтып атат. Демек, адамдарга сүйлөгөндө дагы карап, өзүнүн акылдарынын деңгээлине жараша акырыныраак, түшүнүктүүрөөк кылып, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, Алла Тааладан үмүт, Алла Тааладан коркуу пайда кылып айткыла дейт.